Баткенде Тажикстандан контрабандалык жолу менен кирген 2 миллион 750 миң доллар алынды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Маалыматка ылайык 5-октябрда Карабак айылынын 41 жаштагы ТАМ аттуу тургунунун башкаруусундагы Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаа токтотулган. Унааны тинтүү учурунда желим баштыктарга таңгакталып 6 брикет жана Тажикстандан контрабандалык жолу менен кирген 2 миллион 750 миң доллар табылып алынган. Жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын алкагында мыйзамсыз иш-аракеттерге тиешеси бар болушу мүмкүн болгон Кыргызстандын 4 жараны кармалып, милициянын убактылуу кармоочу жайына камалды. Топтолгон материалдардын негизинде Кылмыш жаза кодексинин 231-беренесинин 4-бөлүмүндө экономикалык контрабанда боюнча каралган кылмыштын негизинде сотко чейинки өндүрүш иштери козголгон. Учурда козголгон кылмыш ишинин алкагында тиешелүү тергөө жана ыкчам аракеттер көрүлүүдө.